Туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан ушундай чоң Ош Алай трассасынын жээгинен сатыла турган жер жөнүндө информация бермекчимин. Ушул жер сатыкка чыгып атат. 5 соток. Под бизнес достор, чоң жолдун жээги. Айтайын дегеним, сиздер бул жерди алып самомойка, частный садик, кафе, же болбосо дагы бир башка любой бизнестин түрлөрүн ачып иштетсеңиздер болот. Себеп дегенде мындай чоң трассанын боюнда сатылуучу 5 соток жерибиз жайгашкан. Времянкасы дагы бар экен, эми ал эске алынбайт. Шаар жактан келгенде мына Башбулакка кирип келе бересиздер. Мына жерде светофор бар. Мына мектептин светофору. Башбулактынча. Ошо светофордон мына Алай тарапка дагы бир аз эле жүргөнүңүздөрдө ушундай чоң трассанын сол тарабында жерибиз сатыкка чыгып атат. Под бизнес. Эми не обязательно под бизнес. Өзүңүздөр деле үй салып, кадимкидей эле жашай берсеңиздер болот. Себеп дегенде сноска эч кандай тиешеси жок. Мурун мал жерде экен эле, сностон кийин мына кыйла ичкериге жылыптыр. О столбанын местосуначы. Снос өттү кетти мындай айтканда достор. Түшүндүрө алдым, а? Азыр негизи бул жерде 15 соток жер экен. Эси бир да. Эси 15 соток жерди сатпай атат. Мына именно ушул 5 соток жерин эле сатат экен. Отдельно кызыл китеп жасап, сиздерге закон түрүндө өткөрүп берет. Кааласаңыздар 15 соток жер керек дей турган болсоңуздар, общийин алып койсоңуздар деле болот. Бирок эси 15 соток жердин мына ушу 5 сотокун сатыкка чыгарып аткан учуру. Көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 25 болот. Узун туралары билесиздер, а? 20га 25. Мына. 20га 25 достор. Мына ушул времянка дагы кетет сиздерге. Кааласаңыздар жашай бересиздер, кааласаңыздар бузуп, ушундай бир любой бизнестин түрлөрүн ача бересиздер. И мына жакта контейнер бар экен. Забор, граница. Бул жак душ, нар жак ажаткана. Көрдүңүздөрбү? Ушундай. Түшүндүрө алдым менимче. 5 соток болгондо, көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 25 метр болот. Мына үйдүн тепкичине чейин келип калат экен, границачы. Ошонун нал жагы болот да. Түшүнүп атасыздар, а? Так, лайктан басыңыздар. Алайлык, гүлчөлүк, чоң алайлык акелерибиз, эжелерибиз үчүн дагы өтө сонун бир мүмкүнчүлүк. Шаарга жакын жерден ушундай сонун жер чыгып атат. Тем более под бизнес. Аракетти кылып алыңыздар. Караңыздар. Ошо эмне үйдү бузуш керек болот, если бизнес баштай турган болсоңуздар. Эми не обязательно бизнес достор, бул жерде кадимкидей үй салып эле, кадимкидей эле жашай берсеңиздер деле болот. Жолдун бою дегендей, ичкериге кирип отурбайсыздар. Там не маалымат берейин достор, айтыңыздарчы. Мына жагына дагы бир өтүп коеюнчу. Погода начар болуп кетти. Жана эле күн чыгып турат эле. Лайктан басыңыздар, туугандар. Басынына экранга эле сразу видеонун башында эле жазып коюп атам. Сиздер дагы туура түшүнөм. Убактыңыздар кетпеш керек. Басыгы барыңыздарга кызык. Сиздер түшүнүп, ушундай бааларын жазып атам. Сиздер дагы лайктан басып колдоп туруңуздар. Достор, колдон келишинче информацияны бердим, көрдүңүздөр. Бул жерде азыр эси жери 15 соток экен. Общийчи. Бирок 5 соток жерин эле сатыкка коюп атат. Отдельно кызыл китеп жасатып, сиздерге закон түрүндө өткөрүп берет, казыктарын кактырыпча. Эми карап көрөсүздөр. 10 соток десеңиздер 10 сотокун деле сата берет. Кааласаңыздар 15 десеңиздер общийин деле сата берет. Карап, чөнтөңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Эсинин номери жазылуу, барыңыздарга ийгилик. Сноска тиешеси жок достор, баардыгы жайында. Чоңчо жол турат, Караңыздар. Сонун. Мына жер мектеп да. Мына мектептин светофору мына жерчи. Башбулактагы сары мектеп бар.